Быйылкы аба ырайы 2017-жылдын ушул мезгилине карата салкын болуп, төмөнкү көрсөткүчтү көрсөтүүдө. Кыска мөөнөттөгү жамгырдын жаашы көп болуп, дыйкандарды бир топ чыгымдарга алып келди. Аба ырайын божомолдоо агенттигинин берген маалыматында июнь айынын аягына чейин туруксуз аба ырайы күтүлүп, тоолуу аймактарда кыска мөөнөттөгү жамгырдын жаашы болжолдонууда. Бул жылы дарыядагы суулардын көлөмү аз болгондуктан андагы суунун деңгээли көтөрүлүү коркунучу жаралбайт. Жакынкы күндөрү дагы мынакей азыр өзгөчө кырдаалдар министрлиги чачылыш билдирүүлөрдү таркатты. Бул массалык маалымат каражаттары аркылуу дагы 25 июнга чейин туруксуз аба ырайы күтүлүп жатат. Бул тоолордо, тоо этектерде, тоолуу райондордо жана биздин райондук, областтык аймактарда кыска мөөнөттөгү жамгыр күтүлүп жатат. Бул кыска мөөнөттөгү жамгыр дагы ошо жанагыдай гидрометеорологиялык жана өзгөчө кырдаалдарды алып келиши мүмкүн деген максатта ошо шартылыш билдирүүлөрдү таркаттык. Себеби жергиликтүү бийликтер, бул айылдык, райондук жана областтык администрациялар, тийиштүү министрликтер ар бир өзгөчө кырдаалдарга даяр болуш деген максатта ошондой шашылыш билдирүүлөрдү таркаттык. Ал эми негизи июнь айы 26-27 гана бир туруктуу аба ырайы болуп атат дагы 28-нен 29-30-на чейин дагы кыска мөөнөттөгү жамгыр тоолордо, тоолуу аймактарда да күтүлүп атат.